Тамчы тама-тама ташты жарат. Кенжебаевдер үй бүлөлүк бизнесин мындан 23 жыл мурун базарлардын биринде баштаган. Ишкерликтин көзүн таап алгандан кийин мынтип жеке ишканасын ачты. Желимден көлө чөтүктүн түрлөрү жана жеңил бут кийимдер ишкана ээси Маматкул Кенжебаевдин айтымында жаңы алынган техника өндүрүштү илгерилетти. Аппаратурага салабыз, аппаратурадан эритип, могу формаларга куюп берет да. Формаларга салып, азыр мына азыр чыгып атышат, азыр мына куят азыр. Азыр могу жерден аны куйт. Анан мына ачып та мына уже жактан куюп, бу жакка готовый продукция чыгып атат. Анан булардан уже бияка келишет. Биздин товардын качествосы башка товарларга караганда бир кача айырмаланып турат да, жылуулугу жана сапаты боюнча. Анан кышында тоңбойт, анан срок годности да өтө мындай кеңири 1 жылга жете турганда, анан качествосы дагы аябай жакшы. Мурдагы техника бир мезгилде 6 түгөй бут кийим өндүрүп, суткасына 2000ге чейин продукция даярдалчу. Ал эми жаңы жабдык бир убакытта 20 чыгарып, 24 саатта 3500 түгөй өндүрөт. Мындай машиналарды алуу үчүн кепилдик фонду жардам берген. Азыркы күндө Афганистанга чыгарып атабыз. Афганистандан тышкары Казакстанга дагы чыгып атат. Россияга дагы 1-2 жолу чыгарып көрдүк. Кепилдик фонд бизге ошол гарантия берген. Биз ошол банктарга барып кредиталар алып жатканда ошондо бизге баягы гарантия беришет, потому что акча көп керек, бирок залогуң жетпейт. Анан гарантийный фондко барып туруп кайрылганда гарантийный фонд ошол бүт нерсени караштырып, сен бизнес проектиңде, ошо бизнес проектти караштырып туруп, анан ошого жараша гарантия беришет да. Ички рынокко 70% товарын чыгарган ишкананы кепилдик фонду 3 жылдан бери колдоп келет. Алгач 2018-жылы 10 миллион сом беришкен. Фонддун директору Абакировдун айтымында ишкана салыктарды убагында төлөп турат. Ага ылайык учурда бир катар банктарды кызыктырууда. Азыр болсо мына Бакай банк, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу, Оптима банктарда карап атышат. Керек болсо беребиз деп. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына өндүрүш иштеп атат. Резина бут кийимдерди чыгарып атат. Мен ойлоп атам, бул банк системасында да бул кызыктуу клиент болуп атат да. Бул өзү өндүрүштү ачам иштейм деди биринчиден. Экинчиден бул биз айткан туура советтерди угуп атат да. Кепилдик фонду 2016-жылдан бери 4 миллион ишкерге 3 миллиард сомдон ашык кепил болгон. Бул Дүйнөлүк банк менен Ысык көлдөгү сүт долбоорун кошкондогу көрсөткүч. Банктар аталган фонддун кепилдиги менен ишкерлерге 9,5 миллиард сом кредит берген. Мээрим Эшимбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.